Күндүн маанилүү жаңылыктары 11 каналында. Жүргүнчү ташыган кичи автобустун кырсыкка кабылышынан бир тургун колунан ажырады. Европада туруу алыпсын айткан Кадыржан Батыров ага сөз берген эл аралык уюмдун аракети Кыргызстанда нааразылыктарды жаратты. Бул арада Түндүк Каролинада өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кара терилүү адам полиция кызматкери тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциялары 2 күндөн бери уланууда. Мен Назика Атамбекова бул кабарларды толугураак айтып берем. Оолу жергиликтүү кабарлардан жүргүнчү ташыган кичи автобустун кырсыкка кабылышынан 37 жаштагы аялдын сол колу билегинен кесилди. Учурда анын абалы оор экени кабарланат. Эске салсам, шаршемби күнү Алматы көчөлөрү кесилишкен аймакта 138 кичи автобус бир капталына оодарылып, бир нече метр суурулуп барып токтогон. Кырсыктан жабыркаган 9 адам ооруканага жеткирилген. Айдоочу рулду башкара албай калышы мүмкүндүгүн айткан күбөлөр маршрутка капталына жыгылган дейишүүдө. Шаар ичинде жүргөн маршруттук таксилердин мындай кырсыкка учурашы биринчи эле жолу эмес. Айдоочулардын бири-бирин кууп айдашы, одоно эреже бузган учурлары көп эле сынга алынып келе жатат. Эми башка темага өтсөк, кыргыз депутаттары издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун Европада туруу алып сын айтышы акылга сыйбайт деген оюн билдирди. 6 жылы мурунку Оштогу июнь окуяларын уюштурууга күнөөлөнүп жүргөн өзбек улутундагы Батыров Варшавада өткөн жыйында сөз сүйлөп, Кыргызстан тууралуу билдирүүлөрдү айткан. Кесиптешим Айгерим Жаныкул бир канча убакыттан бери көрүнбөй калган Батыровдун эл аралык аянтта пайда болушуна карата реакциялар кандай болуп жатканын айтып берет. Айгерим, уланта бериңиз. Рахмат, Назик. Чындап эле Кадыржан Батыровдун Варшавада чыгып сөз сүйлөөсү, ага карата айтылган пикирлер бүгүнкү күндүн башкы темасына айланды окшойт. Өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй, депутаттар гана эмес, ошол эле Тышкы иштер министрлиги дагы бул билдирүүлөр боюнча да нааразычылыгын билдиргенин белгилеп өтөйүн. Ал эми интернетке чыккан видео тууралуу айта турган болсок, Тоготер жерде Кадыржан Батыров анда Конституцияга өзгөртүү демилгесине каршы экендигин, ошол эле ага козголгон кылмыш ишинин жанданышына, анан да Кыргызстандын өзүндө аз улуттун өкүлчүлүктөрүнүн укуктары басмырланат деп билдирген. Видеодо өзүңүздөр көрүп жаткандай, Батыровдун жанында биз тааныган укук коргоочу деп атап келген кечиресиз Төлөкан Исмаилованы да көрүүгө болот. Төлөкан айымдын ушул видеодон көргөнүнөн улганбы, бүгүн парламенттеги айрым депутаттар аны өлкө чыккынчысы деп дагы аташты. Бирок Батыровдун билдирүүлөрү боюнча 2010 жылдагы кандуу кууган уюштурган адам кийин аны кайра геноцид деп аташы бул акылга сыйбаган нерсе деген дагы пикирлер айтылууда. Кадыржан Батыров орус тилинде бул жыйында сөз сүйлөгөн. Ошол билдирүүсүнөн кыскача өзүндөрүн сунуштайм. Международная комиссия, сама президент, исполняющий обязанности, приглашает, чтобы независимо было расследование. И когда сделано расследование, это не понравился им. Выдворяет персона нон-грата, председателя комиссии не пускает. И опять, это, понимаете, демократическим путем. Эми мындан соң кандай баа берилиш керек экен? Ошол эле эл аралык мамилеге баа бергендер эмне дешүүдө? Албетте, анын билдирүүлөрүнө карата айтылган сындар көбүнчө улут аралык араздашууну козуткан адам үчүн ошондой эле белдүү эл аралык уюм ошол жыйынга катышууга мүмкүнчүлүк берип, ага сөз бергендиги кандайча деген өңдө ушундай суроону бергендер бар. Ошол эле социалдык түйүндөрдө, айрым саясатка багы сиреп салган адамдардын пикирлеринде. Бирок кандай болгон күндө дагы багы белгилей кетиш керек, Кадыржан Батыров эл аралык издөөдө жүргөн адам эмес. Ооба, Интерполго Кыргызстан буга чейин кайрылганы бизге маалым, бирок өзүнүн уставын жүйө кылып, Интерпол ошол эле раса, дин жана саясатта издөөгө алынган адамды эл аралык издөөгө жарыялоо өзүнүн уставына ылайык келбестигин айтып буга чейин жообун берген болчу. Бирок ошол учурда биз конфликтолог Эдил Осмонбетовдун өзүнүн азыркы учурда Кыргызстандын өзүндөгү саясий кризис маалында бири-бирин баягы кайым айтышып жаткан айрым саясатчылардын маалында Кадыржан Батыровдун
жарк деп чыга келишинин себептери эмнеге байланыштуу экендигин өзүнүн оюн мындайча түшүндүрдү. Мындай да, биз мындай саясатта ар кандай болот да, тем более мындай глобалдык саясатта. Биз түшүнүп коюш керекпиз, глобалдык саясатта ар кандай оюнчуктар бар, геополитика оюнчуктар. Алар өзүнүн максаттары бар. Алардын койгон максаттарына жыйынтыгына жетиш керек да, же кыргызча айтканда тыянагында. Бирок биз түшүнүп коюш керекпиз, кыргыз мамлекет болгондон кийин, эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз сөзсүз кыргыздын улуттук кызыкчылыгыбызды коргош керекпиз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз мындай эмоция берилбей, мындай укук жолу менен өзүбүздүн мындай улуттук позициябызды туура деп, адилеттүү деп, ошону сөзсүз коргош керекпиз. Мен ушуну улай эле түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу кайталай кетейин. Июнь окуяларынан кийин Кадыржан Батыров Украинада жүргөндүгү белгилүү болгон. Андан кийин ал Швециядан кийин башпаник сурап кетти. Албетте Швециянын бийлиги менен ушул кезге чейин Кыргызстандын бийлиги дагы өкмөт өзүнүн кайрылуусун жөнөтүп келген, бирок Швеция тарап өзлөрүнүн эрежелерине ылайык Батыровдун өзүн кайра өткөрүп берүүгө макул эместигин билдирген болчу. Ошентип жогорку кеңештин мурунку депутаты Кадыржан Батыров ошол июнь окуяларынан кийин өлкөдөн качып кетип үлгүргөн болчу. Беле кетейин, бул июнь окуяларын уюштурууга күнөөлүү деп табылган Кадыржан Батыровдун үй мүлкүн конфискациялоо менен сыртынан соттолгон болчу. Бирок кайра эле мында 2 жумадан бери уланып келе жаткан саясатчылардын тиреши дагы ошол Кадыржан Батыровго байланыштуу экендигин беле кетейин. Себеби дегенде аны качырууга ким көмөктөшкөн, ал кандайча ишке ашкан деген маселенин тегерегинде акыйнек айтышып жаткандарга ушул маселе түрткү болду десек болот. Бирок беле кетейин, президент буга чейин Батыров тууралуу чындыкты чыгышын каалаган айрым саясатчылар ачык каршылашууга чыккандыгын, бирок кандай болгон күндө дагы ал ачуу чындык болгондугуна карабай эл аны билиш керек деп башкы прокуратурага иликтөө иштерин тапшырган болчу. Мендеги азырынча маалыматтар ушулар. Назик кайрадан сөздү өзүңүзгө берем. Рахмат сизге, Айгерим. Батыровдун сүйлөгөнүнөн кескин сынга алгандардын пикирлерин Айгерим Жаныкул чогултту. Эми кепти Нью-Йорктогу буунун жыйынына бурам. Ал жакта да жүргөн Кыргызстандын делегациясы Кумтор маселесин көтөрдү. Тактап айтканда, Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Башкы ассамблеясынын 71-сессиясында Канада тышкы иштер министри Стефан Дион менен жолугушкан. Анда кыргыз министри Кумтор маселеси боюнча позициясын айтып, эки тарапка тең ыңгайлуу болгон соода-экономикалык алаканын өнүгүшү маанилүү экенин белгиледи. Ошондой эле Канада тарапты Центера компаниясынын ичиндеги көйгөйлүү жагдайларга көңүл бурууга чакырды. Кыргыз өкмөтү конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даярдыгында билдирди. Стефан Дион эл аралык уюмдардын алкагында эки мамлекеттин кызматташтыгынын маанисине токтолду. Түндүк Каролина штатындагы Шарлотт шаарында кара терилүү адам полиция кызматкери тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциялары 2 күндөн бери уланууда. Каршылыкка чыккандардын бирөө курман болду. Шаардык бийликтин айтымында каршылык акциясы учурунда өлтүрүлгөн адамдын өздүгү тактала элек жана ал полиция кызматкерлери эмес, башка жаран тарабынан өлтүрүлгөн болушу мүмкүн. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Жергиликтүү маалымат каражаттарында айтылгандай, буга чейин нааразылык акциясында да бул ыкма колдонулган. Өткөн шейшембиде 43 жаштагы кара терилүү Кит Ламат Скотт полиция кызматкерлеринин огунан жарадар болуп, ооруканада көз жумган эле. Полиция кызматкерлеринин айтымында Скотт иштеген жерине колунда курал менен өлүм ортосундагы абалда алынып келинген деген менен анын жакындары колунда курал эмес, китеп болгон маалымат каражаттарын айтууда. Акыркы айларда АКШда көчөдө башаламандык уюштуруу толкуну көп болуп, аягы өлүм менен бүткөн учурлар катталууда. Эми кийинки бөлүктө бул кабарларга көңүл буруңуз. Коңшу Казакстанда эл көп топтолгон жерлерге көзөмөл күчөмөй болду. Бийлик актыбөө болгон окуялар коомдо тартип жок экенин далилдеген билдирет. Ал эми АКШ Орусияга болгон санкциялар алынарын Киевге кыйтса, Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору 55 жылдык мааракесин белгиледи. Жыл сайын миңдеген бөбөктүн ден соолугун камын көргөн мекемеге эмне жетишпей жатканын кабарчыбыз билип келди. Коңшу Казакстанда эл көп топтолгон жерлерге болгон көзөмөл күчөмөй болду. Өлкөнүн башкы прокуратурасы Актөбөдөгү жер маселесине байланыштуу окуялар терроризм коркунучтарында мамлекет алсыз экенин көрсөттү деп билдирүү таратты. Ушундан улам 5000ге жакын аймактар, коомдук жайлар тыкыр көзөмөлгө алынуусу керектиги белгиленет. Ошондой эле нааразылык акцияларында жөнөкөй жарандарды колунда курал алып жүрүшү да коопсуздуктун жакшы сакталбай тартип жоктугунан кабар берерин кошумчалайт.
Жаңылыктарды улантабыз. АКШнын вице-президенти Джо Байден Украина мамлекет башчысы Петр Порошенко менен жолугушууда энергетика тармагын реформалоону ыкчамдатуу керектигин белгиледи. Ак үй 21 сентябрда жасалган билдирүүдө Байден ошондой эле коррупция иштерине байланыштуу көйгөйгө түшкөн Украинанын сот жана прокуратура системаларын тазалоонун маанисине көңүл бурду деп айтылат. Байден ошондой эле АКШ администрациясы Украинага дагы $1 миллиард кепилденген кредит берүүгө даяр деди. Вице-президент Вашингтон администрациясында Украина менен мамилелерге жооптуу адам жана Донбасста орусиячылдер менен күрөшүп келаткан Киевди колдоочулардын бири болуп эсептелет. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору 55 жылдык мааракесин белгилөөдө. Жыл сайын бул мекемеге келип 20 миңден ашуун бөбөктөр жана аялдар дарыланышат. Айрыкча педиатрия тармагында наристелердин тубаса кемдиги, аз кандуулук сыяктуу ооруларды алдын алуу ушул ооруканада эмгектенген дарыгерлердин мойнунда. Ошентсе да өлкөнүн булуң бурчунан келген оор абалдагы эне жана балдарды дарылоодо көйгөйлөр да жок эмес. Кененирээк кийинки материалда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө жыл сайын 800дөн ашык айымдар төрөттөн жана кош бойлуулуктан каза болушат. Кыргызстанда эле акыркы 5 жыл ичинде төрөттөн каза тапкан кыз келиндердин саны 2015 жылга салыштырмалуу 4%га кыскарган. Ошол статистиканы караганда статистиканын оор нерсе дагы деле болсо бизде Кыргызстандагы акыркы 5 жылда эненин өлүмү, балдардын ымыркайлардын өлүмү боюнча азаюулар болгону менен дагы деле болсо салыштырганда башка өлкөлөргө кандай аябай жогорку деңгээлде турабыз. Ошондуктан бул багытта биз сөзсүз иштеп, ар бир ымыркайдын, ар бир эненин себеби кандай болсо болсун, ошону коргоого аракет кылышыбыз керек. Кыргызстандагы улуттук эне жана балдарды коргоо борбору энелердин жана балдардын саламаттыгына кам көрүү максатында күн сайын ар кандай иш-чараларды өткөрүп турушат. Дарыгерлер белгилешкендей, төрөт учурунда кош бойлуу айымдардын жана наристелердин өмүрүн сактап калуу үчүн албетте өлкөдөгү баардык төрөт үйлөрдү тиешелүү медициналык жабдыктар менен камсыз кылуу керек. Ага катар Кыргызстанда жогорку сапаттагы медициналык тейлөө борборлору жокко эсе. Мына быйыл өзүңүздөр билесиздер, перинаталдык борбордун программасы кабыл алынды. Ушул жылдын аягында же болбосо наркы жылдын башында ушул жаңы перинаталдык борбор Бишкекте башталат. Андан башка Жалал Абадта, Баткенде дагы ушундай борборлордун курулушу быйыл башталат да. Көйгөйдү чечүү үчүн бир гана дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн өтүлгөн сабактар жана борборго келген жаңы медициналык жабдыктар аздык кылат. Все эти проблемы можно было бы предотвратить. Бул көйгөйдү болтурбаш үчүн жубайлар ооруканага медициналык текшерүүлөрдөн өтүшү үчүн алдын ала кайрылуусу абзел. Ошондо гана ар кандай ооруну алдын алсын. Консультацию специалистов, при необходимости консультацию. Бүгүнкү иш-чара баардык балдар бирдей күлүп ыйла шататтуу урандын астында өттү. Айтсак баардык энелер бирдей эмес. Алардын ар бири кош бойлуулукка жана эне болууга ар кандай мамиле кылышат. Мисал алсак, Финляндия менен Норвегиянын айымдары эне болууга алдын ала даярдыктарды көрүшөт. Алар эрте эле тиешелүү медицина текшерүүлөрүнөн өтүп турушат. Ошондуктан Кыргызстандагы болочок энелердин айрымдары кош бойлуулукка шалаакы мамиле жасабастан жогорудагы өлкөнүн айымдарынан үлгү алышы керек. Себеби Орто Азия жана Европа мамлекеттеринин катарында Кыргызстанда төрөт учурунда каза болгон кыз келиндердин санынын көрсөткүчү жогору турат. Оксфорд университети Times Higher Education деп аталган британиялык басылманын рейтингинде мыкты окуу жайлардын бири аталды. Мындай дүйнө жүзүндөгү салмактуу университеттердин сап башында биринчи жолу Америкалык окуу жайлар аталган жок. 1996 жылы биринчи жолу эшигин ачкан Оксфорддун эң эски университет болуп эсептелет. Кийинки орунда мыкты билим берген окуу жайлардын катарын Калифорниядагы Стэнфорд, Англиядагы Кембридж жана андан ары Массачусетс технологиялык институт аталат. Бүгүнкү берүүнү мына ушундай кабарлар толуктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. 11 чекит KG сайтында да баш багып агыр кабарларды окуп туруңуз. Саламатта калыңыздар.